Кандайсыңар? Келе ушундай трубочка жасайбыз крем менен. Бизге керектүү азыктар: un, туз, сахар, разрыхлитель керек болот. Анан сливочный масло. Сливочный маслону теркадан өткөзүп алабыз. Өткөзүп алып, un менен аралаштырабыз. Жана бир чыныга туз, кичине 2 кашык сахар аралаштырып туруп, куюп, камыр жууруп алабыз трубочкеге. Колго жабышпаган орточо камыр болот. Менин камырыма кичине суу жетпей калды. Жарымчынын жарымын алып, дагы бир аз кошуп алдым. Биз сүйүп жеген кичинекей жакта. Ошондой дал өзүнүн алган трубочкалери болот. Же болбосо магазинден, дүкөндөн алынган слоеный часта менен жасасаңыздар болот. Ага алып келип эле жайып, кесип, конустарга оройсуздар. Конустун диаметри 12 сантиметр болот. Ошого эле крем взбивать этип, же болбосо белковый крем жасасаңар болот. Жумуртканын агы менен. Ага термометр керек, градусник мындай эменин сахар менен сууну кайнатканда ошодон өлчөгөн термометр керек болот. Камырыбызды экиге бөлүп, толуктоп жайып алабыз. 2 миллиметр кылабыз калыңдыгын. Кесип, анан конустарыбызга ороп баштайбыз. Мындай конустарды кондитерский магазинден алсаңыздар болот, же болбосо азыр көпчүлүк эле Кытайдан заказ кылып калышты. Кытайдан заказ кылсаңыздар болот. Мен Кытайдан заказ кылып алганмын, 18 штук. 250 сом тегерегинде болот. Камырыбызды конустарга ороп, эрте дайындап алган духовканын листине пергаментный кагазын салып, баардыгын тизип алабыз. Жана бул жерге бизге бир жумуртка керек болот, үстүнөн сүйкөгөнгө. Ушинтип ороп тизип алгандан кийин трубочкалардын үстүн жумуртканын сарысы менен сүйкөп чыгабыз. Алтын түстө болуп калат, золотой цвет берет. Анан духовкага жиберебиз бышканча. Ага чейин экинчи камырыбызды кесип, конустарга орой беребиз. Ал чыккандан кийин экинчисин салып, дароо бышырып алганга. Конустарыбыз жетишинче ороп, тигинен тургузуп коебуз. Камырыбыз бышып дайын болуу жактан. Калганын камыр бышкандан кийин калган конустарга ороп бышырабыз экинчи листке. Ушул рецепт менен жасап көрсөңүздөр болот. Сатып жегенде деле акча кетет. Ошол акчага кетирбей, продуктысын алып алып үйдөн жасасаңыздар кенен дагы болот. Бир эле жолу жеп калбай, 2-3 жолу жеп эртесинкү да калып калат. Менин трубочкаларым бышты. Мына ушундай болгон соң трубочкалар болду. Муну муздатып, анан ичине кремдерин сыгабыз. Бул жерде мен растительный сливки колдондум. Шеф Дукат деген. Ар кандай сливкини алып колдонсоңуздар болот. Проценти көбүрөөк. Жана ичине творог кошуп койдум сливкиге аралаштырып. Быштак. Ушинтип ар бирөөнүн ичин толтуруп, анан дасторконубузга коебуз жегенге. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыздар.